смайликтер менен баалаймын. Азамат, жакшы жооп бердиң сага балам. Буга чейин 1-класс жана 2-класстын жарым жылдыгындагы окуучулар бааланбай келген. Анын ордуна ар кандай ооз-эки түрүндө сыпаттама же болбосо жылдызча, быйтыкчалар менен бааланган. Ал эми 2-жарым жылдыктан баштап 2-класстын окуучуларынын күндөлүгүнө баа коюлган. Азыркы тапта 1-2-класстын окуучуларынын билим сапаты ар кандай кызыктыруучу белгилер менен гана аныкталат. Ар бир эле ата-эне баласын жакшы окусун күтөт. Мисалы кечинде үйдө тапшырма аткарса, эртеси мектепке барганда ушул тапшырмасы кандай бааланды экен деп. Ошондо биз ар кандай немелер менен жылдызчалар, ар кандай нерселер менен баалап бере алабыз. Анан 2-класста уже бала күндөлүк колдонуп калат. 1-класста деле колдонсо болот. Бирок 2-класста колдонгону ыңгайлуураакпы деп ойлойм. Себеби бала 2-класста от салт тамганы таанып калат. Оңго жаз, солго жаз, бияка жаз десең аны түшүнүп калат. Күндөлүккө биз баа коюп беребиз. Лично мен өзүм практикамда күндөлүк колдонобуз. Күндөлүккө мен бааларын коюп берем. Себеби бардык эле ата-эне баласын күтөт да, жакшы окуп келди. Бүгүн кандай баа алып келди экен? Кана көрсөтчү дептериңи, кана көрсөтчү деп азыркы ата-энелер көбүнчө баланын билимине көбүрөөк кызыгып, көбүрөөк басым кое баштады да. Ошон үчүн күндөлүктү мен баалайм дагы, бирок журналга бааланбайт. Учурда Кыргызстанда 1, 2, 3 класстарга балсыз система киргизүү сунушталууда. Мында жазуу же ооз-эки түрүндө сапаттуу сыпаттама баалоого гана жол берилет. Бул учурда окуучунун жеке сапаттарын, ошондой эле эс тутум жана кабыл алуу өзгөчөлүктөрүн баалоо мүмкүн эмес болуп калары менен түшүндүрүлгөн. Жаңы система боюнча башталгыч класстын мугалимдеринин пикири кандай болду? Өздөрүнөн укканбыз. 1-класстарда, 2-класстарда бааланбаганлыгына мен кошуламын. Себеби биз 3-класска чейин буларды жалпы эле баалап эле билим деңгээлин жогорулатып алып, тамгаларды таанытып, сүйлөө эрештерин калыбына келтирип алганыбыз бул өтө жакшы деп ойлоймун да. Биз 1-класста эмне кылабыз? Сага 2, сага 3 деп эле баланын жанагы көңүлүн түшүрбөй эле биз могу жакшынакай смайликтер менен азыр баллон техникалар абдан көп түшүндүм, абдан сабак мага жакты, анча түшүнгөн жокмун, бүгүн мага жаккан жок деген бир техникалар менен баалап алабыз дагы, анан жекече иштейбиз. Каршы эмесмин, туура эле деген пикирди айтмакмын. Себеби башталгыч класстарда бала мектепке келгенден баштап 1-2 класстарда баягы баалап, сен 2 алдың, сен 5, сага 5 деп баланын эмесин түшүрүп, кемсинтүү болуп калабыз деп ойлойм да. Ошон үчүн балдарга ошо 3-класстан баштап нар жака баалоо туура эле болот го деген ойдомун. 3-класска чейин баалоо бул туура деп ойлойм, себеби балдардын жаш өзгөчөлүгүнө караганда баалабай өзү мугалимдердин мисалы быйтыкчаларды берип, балдардын көңүлүн көтөрүп, ой жүгүртүүсүн көтөрүп баалоого мен кошулам, туура деп ойлойм. 1-класстан 2-класска чейин мурда баалоо жок болчу. Азыр 3-класска да кошуп киргизилип атат да. Өзү баалоонун 3 түрү бар да. Диагностикалык баалоо, анан калыптандырууну баалоо, анан ошол суммативдик баалоо, жыйынтыктоочу баалоо. Ошондо баланы биз баалайбыз, бирок баягындай мотивация менен баланы шыктандырып, жылдызчалар менен диагностикалык баалоо колдонулат да 1-класстан 3-класска чейин. Ошондо бала өзүн даярдай алат да. Бала кайсыл баага өзүн тарта алат да. 1, 2, 3, 4 алардай 3-класста балада мындай калыптандыруу өсө баштаганда, алар 2, 3, 4 ошо баа менен чектелип калат. Бул бир жагы жакшы. 4-класска барганда бала өзүнү 4-кө, 5-ке даярдай алат да. Ал эми Жалал Абад мамлекеттик университетинин улук окутуучусу Амангелди Шерикбаев 1, 2, 3 класстарга балсыз система киргизүү сунушун колдобойт. Бала 2 жылдык тажрыйбадан кийин толук мектепке адаптация болуп бүтөт. Ошондуктан мурдагыдай эле салттуу түрдө 3-класстан баштап бааланышы керек дейт. Кандай болгон тагдырда дагы окуучунун ошол өздөштүрүүсүнө баа коюлуш керек да. Бирок жанагындай жолдоруна менен кетсе болот. Жакшы, эң жакшы деген сыяктуу. Бирок сөзсүз түрдө алардын мындай жакшы өздөштүрө албай жаткан жагына дагы белгилүү деңгээлде бир белгилер менен баа коюш керек. Ансыз жөн эле мындай сен дуруссуң, жанагынтип комментарийлеп баалоо деген бар, антип кете берсе болбой калат да. Эми азыр ошол 2 жылдык тажрыйбадан 3-класска чейин ошондой сунушталып атыптыр. Менимче 3-класстан баштап салттуу эле баалоону
коюп баштаса болот. 1-2 класста 2 жылдын ичинде окуучу толук мектепке адаптацияланат да. Бейле кетсек, бул система билим берүү жана илим министрлиги тарабынан иштелип чыккан. Долбоордо 3-класстан 6-класстын ортосунда окуудагы жетишкендиктерге көз салуу жана билим берүүнүн кийинки баскычында окууга даярдыгын аныктоо үчүн балдык система киргизилет деп айтылат. Асек Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.